Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер. Кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн мен сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Юга Востоктон сатыла турган 2 бөлмөлүү кыса квартираны тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын алып бермекчимин. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Азыркы учурда мен Юга Востоктогу мына ушул Аскар Шакиров көчөсүндө турам. Юга Востоктун кире беришиндеги оң тарапта жайгашкан Казына ресторан бүт бардыгыңыздар эле билесиздер. Анын жанында болсо Пожарный жайгашкан. Ушул Пожарныйдын жанындагы кичинекей көчөгө кирип ичкериге 100 метр буйтап кирип барсаңыздар, Сапат Глобал аталышындагы курулуш компания куруп берген көп кабаттуу элитный домду көрөсүздөр. Ошол домдун алдына бара бериңиздер, маалымат беребиз. Ал эми мындан ары дальше кете турган болсоңуздар, Юга Восток Озгур тарапка карап бет аласыздар. Так, достор, мен жанагы айткан домдун алдына да келдик. Домдун алдын көрүп атасыздарбы, өтө кең иргенен, төрт тарабы тең тосулган. Мына ушул тарапка охрана ворота орнотулат, ушул тараптан кирип келе бересиздер. Домдун алды кең иргенен, бул домдун алдына Кудай буйрса скамейка, прожектор, детский площадка бүт бардыгы орнотулат, бүт бардыгы жасалат, ушуну эске алыңыздар. Жалпысын айтканда домдун алды өтө кең иргенен. Жанагы сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира болсо, мына ушул сырткы фасады бүтүп калган А блогунда жайгашкан. Биринчи подъездине киресиздер, 8-чи кабатына көтөрүлөсүздөр. Так, мынакей достор, жанагы сатыла турган 2 бөлмөлүү кыса квартиранын алдына да келип калдык. Лестницасы менен чыгып келе бересиздер. Өзүңүздөр байкап атасыздарбы, бул жакта лестницалары, коридорлоруна, бүт бардыгына мына ушундай кафель басылган. Мына ушул тарапка 2 лифт дагы Кудай буйрса жакынкы күндөрдө орнотулат экен. Ушуну дагы эске алыңыздар, лифт менен чыгып келе бересиздер. Эми новостройкаларды билесиздер, коридорлору, подъездери бүт бардыгы кең иргенен таптаза сонун болот. Коридор жана подъездери дагы бир сыра ремонттон өтөт. Ушуну дагы эске алыңыздар. Дагы бир маалымат бере кетели. Коридордо ар бир квартиранын мына ушундай счетчиктери бар. Эгерде бир квартира ремонт кыла турган болуп, өзүнүн суусун же отоплениясын өчүргөнгө туура келип калса, мына ушул жерден өзүнүн суусун же отоплениясын ушул жерден өчүрүп койсо болот. Мына ушундай сонун шарттары бар. 2 бөлмөлүү кыса квартира сиздерге деле плюс болот. Алсаңыздар, себеп дегенде алып чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Азыркы учурда мына ушундай брон эшик орнотулган, айнек терезелери коюлган, квартиранын ичи кумшубак, электромонтаждары бүткөн, ачкычтары болсо ээлерине тапшырылган. Условиялары бүт бардыгы бар. Суу, свет, газ, канализация, отопление бардыгы бар, бардыгы кирген. Жалпы аянты болсо 73 квадрат метр, өтө кең иргенен. Киргениңиздерде прихожкалар да кең иргенен, кысылбай каалаган бөлмөңүздөргө кирип бара бересиздер. Оң тарапта зал, конок бөлмөсү жайгашкан. Бөлмөлөр дагы кең иргенен, потолоктору дагы бийик. Мына ушундай айнек терезелери орнотулган, отоплениянын жанагындай турбалары чыгарылган. Сквозной квартира, достор. Эки тараптан тең күн тийип турат, эки тараптан тең шамал жүгүрүп турат. Бул ошондо конок бөлмөсү болду. Квадрат метрин айттык, условияларын айттык. Так, сол тарапта болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү жайгашкан. Бул ошондо домдун алдын карап калат. Мынакей достор. Бул жакта болсо мына ушул кызыл зданияны көрүп атасыздарбы? Бул Карла Маркс мектеби. Мектептин эле жанында жайгашкан. Бала бакча деле жакын. Балдарыңыздар пешком эле барып келе берет. Эми Юга Востокту билесиздер. Негизи мага жагат. Мындай тынч, пробка дагы болбойт. Эң негизгиси Ак Буранын боюнда. Бул тарапта болсо ажатканасы. Уже суд чөлөрү, турбалары да коюлуп атат экен. Бул тарапта болсо санузел, душу, ичи кең иргенен. Бул тарапта болсо кухнясы жайгашкан. Кухнясы дагы өтө кең иргенен, өзүнчө эле бир чоң бөлмө. Мына ушундай. Бул жак бала бакча болуп калат экен. Көрүп атасыздарбы? Өтө жакын. Документ маселесине келе турган болсок, бүт бардык документтери так. Үйээси сиздерге жакшылап закон түрүндө өткөрүп берет. Кадимкидей келип, ремонт кылып кирип жашай берсеңиздер болот. Уруксат берилген.
Азыркы учурда домдун сырткы фасадтары жасалып атат. Кудай буйруса, бүт бардыгы жакынкы күндөрдө бүтөт. Эми баарыңыздарды кызыктырган баасын айтайлы. Баасы болсо ар бир квадрат метри $630 бааланды. Негизи ар бир квадрат $630 бааланды. Квадрат метр болсо 73 квадрат метр. Албетте эле кеми болот. Үйдүн ээси айтып атат, эгерде реальный клиент болсо, биз дагы түшүрүп беребиз дейт. Вариант жолдору жок, только нак акчага сатылат экен. Ушуну эске алыңыздар. Эмне демекчибиз? Ушундай шаардын өтө сонун жеринде орун алган ушул 2 бөлмөлүү квартираны колдон чыгарбаңыздар. Баарыңыздарга ийгилик.